Бул жерде 9 үч бурчтук, 8 тегерек, 3 тик бурчтук жана 5 квадрат бар. Берилген маалыматтар менен гистограмма түз. Бул жерде фигуралардын аттары берилген. Ал эми бул жакта фигуралардын саны. Бизде бул жерде 9 үч бурчтук деп жатат. Демек, 3 бурчтукту бул жерде алып 9га алып келебиз. Бул 9 үч бурчтук бар дегенди түшүндүрөт. Бизде 8 тегерек бар. Анда тегеректи 8ге алып келебиз. Тик бурчтуктан 3-ү, демек аны 3-түн тушуна алып келебиз. Квадраттан 5-ү, демек биз квадратты бул жерге алып келүүбүз керек. 1, 2, 3, 4, 5. Берилген маалымат менен гистограмма түздүк. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Апамдын 4 көйнөгү, 8 бут кийими жана 3 шляпасы бар. Берилген маалыматтар менен гистограмма түз. Бул жерде көйнөк, бут кийим жана шляпа кийимдердин түрлөрү берилген. Ал эми бул жак болсо, алардын санын көрсөтөт. Демек, апамдын 4 көйнөгү бар. Демек, мен бул жердеги жашыл сызыкты 4кө алып келемин. 4 апамдын 4 көйнөгү бар дегенди түшүндүрөт. Ал эми апамдын 8 бут кийими бар. Демек, мен бул жерди 8ге көтөрөмүн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8дин тушунда жайгашты. Жана апамдын 3 шляпасы бар. 1, 2, 3. 3-түн тушунда жайгашты. Мен берилген маалыматтар менен гистограмма түздү. Текшерип көрөм. Туура. Кийинки суроо. Гүл бакчасындагы гүлдөрдүн санын сүрөттүү графикте көрсөт. Бул жерде гүлдөрдүн түрлөрү, ал эми бул жерде гүлдөрдүн саны берилиптир. Бул жерде бизде берилген гүлдөрдүн түрлөрү жазылган. Ал эми бул жакта гүлдөрдүн санын көрсөтөт. Демек, алгач роза гүлүнөн канча гүл бар? 6 роза гүлү бар. Демек, роза гүлүнүн тушуна 1, 2, 3, 4, 5, 6 гүл жайгаштырдык. Андан кийин ромашка. Ромашкадан 3 гүл бар. Демек, ромашканын тушуна 3 гүл жайгаштырабыз. 1, 2, 3. Жана бизде калды жоогазын гүлү. Жоогазын гүлүнөн дагы 3-ү. Демек, бул жерде дагы биз жоогазындын тушуна 3 гүл жайгаштырабыз. 1, 2, 3. Гүлдөрдүн санына жараша сүрөттүү график түздүк. Текшерип көрөбүз. Туура.